камчыны ушул жерде бүт кыйкырган, жала жапкан сөздөрү калат дагы Модумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Знаете. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талант Тудумович? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроо жазылды, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Суроо эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү. Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөшөлүк. Тилим барда эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебегин, колуң сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар тигин эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Камчы Еще не поздно. Талант Тудумович, келген кишилердин микрофону эмне тынымсыз иштеп турабы? Же ташийипке өзгөчөбү? Эгерде ошондойлор болгон болсо, бүтүндөй барып алып барып, могу жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини сабап кыйкырып коет, КТРЛтерден сайратат, аймак деген, регион дегени бар сайратат. Ал заманыңызда өткөн. Эгерде мына ушундай болуп көрсөтөбүз деген болсо деп, сөздү бурмалабагыла. Силер сөздү түшүнбөйсүңөр. Ал сөзгө түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атасыз, сизди билимдүү экениңизди. Түшүнгөнүңдү көрүп атам, бир дагы айта албайсың. Мамлекет үчүн бир дагы жакшы. Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша батат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам. Сени кошуп камайбыз жакында. Колдон келбейт. Колдон келбейт. Колдон келген ишти айткылачы айлана. Колдон келген ишти айткылачы. Колдон келбеген. Кайма ачпасаңар. Каймач. Гөнгөн экенсиңер, көрүнгөн кетем кыйкырып. Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң. Мен ак үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотты силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер. Сен да Мынча жолу парламент алмашты. Биз аны тааныбайбыз деп коркпостон ачык айтышыбыз керек да. Күчүбүз Мадумаровго эле жетеби. Рахманга деле мындай айтып койбойбуз. Официалдуу айтып элек. Официалдуу айтышыбыз керек. Бул жана туура эмес деген. Анан экинчиси эми кылмыш ишин козгоо мен оюмча негизсиз дагы, мыйзамсыз дагы деп эсептейм. Ал позициямды мен кече айттым. Түшүнүктүү. Анан бул жерде кеп кол койгон адамдабы же кеп Мадумаров деген саясий феноменде болуп атабы? Мен кече Нурлан Сулаймановдун фамилиясын атадым. Эми ал жигитке мен эч кандай жамандыгым жок да. Жамандыгым жок. Бирок анын атын атабай аттап өтүп кетсе дагы болбойт. Эми укса ал эми мага капа болбош керек дейм. Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы катары протоколго кол койгон. Бул ниет деп аталат. Ошонун негизинде же ошону эске алуу менен өкмөт келишимдерди тексттерин даярдап, өкмөт өкүлдөрү өкмөттүн атынан ыйгарым укугу бар адамдар кол коет. Ошондой келишимге 2009-жылдын декабрында Тажик өкмөтү менен Кыргыз өкмөтү Ош шаарында кол коюшат. Кыргызстан тараптан министр транспорт Нурлан Сулайманов кол коет. Анан парламентке киргизишет. Эми ак жолдун партиясы үстөмдүк кылган парламент аны колдоп бермек. Ошол биз айтып аткан жер түбөлүк тажиктерге кетмек. Бирок Кыргызстандын мешенесине, бактысына апрель революциясы болот. Анан ал келишим ратификация болбой токтоп калат. Үлгүрбөй алышат. Үлгүрбөй алат. Анан жаңы парламент келет дагы. Алар аны Исмаил Исаков комитеттин төрагасы ал Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. Бул келишим протокол эмес. Келишим. Келишим жооп бербейт деп
парламент ратификация кылбай коет. Анан эгер ушуну биз кылмыш деп эсептей турган болсок, кылмыш иши биринчи кезекте Мадумаровго эмес, конкреттүү договорго кол койгон адамдарга, аны парламентке мыйзам түрүндө алып келген адамдарга козгош керек. Ал жерде Мадумаровдуку рамочный, жалпы ниет, а тиги жерде конкретика. Ушунун өзү Соромай Жээнбектин убагында бирөөнө иш козголот, экинчи Сокемден колтугунда жүрүп аны колдоп жүрөт. Ага ыраазы болгон Сокем бийликтин партиясынын бирине кошуп, Кыргызстан партиясына аны депутат кылам деп аракет кылат. Орусча айтканда двойный стандарт. Ушул эле маселе бүгүнкү президент Садыр Жапаровдун убагында козголот. Ага жардам берген Сулаймановго эч нерсе айтылбайт. Ага оппонент болуп чыккан Мадумаровго кайрадан иш козгойбуз деп чыгат. Сулайманов тескерисинче Жапаровго кеңешчи болуп дайындалат. Сулаймановдун уулу Ата Жут Кыргызстан партиясына кандидат болуп, депутат болду болбоду билбейм, мен 5-нче болуп калат жакында. Орун бошосо. Парламенттик шайлоого катышат. Ушунун өзү окуя бирөө, ошонун катышуучусу болгон эки адамга эки башка мамиле. Бул кош стандарттуулук деп аталат. Ошондон улам Мадумаровго мындай иш козгойбуз, камайбыз деген аракетте мен саясий мотиви бар деп эсептейм. Бул саясий мотив жагынан. Экинчиси мыйзам. Былтыр кабыл алынып, декабрда Садыр Жапаров кол коюп, 1-январда күчүнө кирген мыйзам бар. Кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси. Ал жерде орусча срок давности деп коет, кыргызча эскирүү мөөнөтү. Ар кандай кылмыш эскирет, кечирилет деген. Эң оор кылмыштар 10 жыл өтүп кетсе, ошол бойдон жабылат. Кылмыш иши ачылбайт. Ачылса жабылат. Ошонун катышуучулары кылмыш жообунан бошотулат деп жазылып турат да. Эми бул окуя мейли кылмыш составы бар, кылмыштын белгилери бар дейлик. Ошондой болгон күндө деле 13 жыл болду мындай козголбош керек. Ушунун өзү мыйзам, адилеттүүлүк, ар адамга ар кандай башка мамиле деп айтып атпаймынбы? Бул жерде жок. Ошондуктан мен өзүм макул болбосом дагы протокол менен. Бирок мындай аракеттер ошол мыйзамсыз, адилетсиз саясий куугунтук деп эсептейм. Кыргыз саясатында көптөн бери айтылып келген ысым катары бирөөсү сиздикин айтышат. Анын катарында Мадумаровдун дагы ысымы ошолордун катарына кошулат. Сиз Мадумаров азыркы күндө мына жогорку кеңеште депутат, ишин баштагандан бери өзүнүн активдигин көрсөтүп, ар бир маселеде пикир айтып атат. Бүгүнкү күндө Мадумаровдун саясий таасири кандай? Негизи сиз Мадумаровго кандай баа бересиз? Мадумаров молодец. Сен айткандай, мен 90-жылдан бери саясатта жүрсөм, ал 95-жылдан бери саясатта жүрөт. Мен ушул кезге чейин эми ар кандай, мен бир эмес 3 жолу түрмөгө түштүм. Ал бирде жолу түшпөй жүрөт. Эми түшпөсүн. Бирок мен ушул кезге чейин парламентте жүрдүм да. Парламенттик оппозиция болуп жүрдүм. Мадумаров 2005-жылдан баштап парламентте жок. Акыркы 10 жылдан бийликте жок да. Акыркы 10 жылда ал мындай парламенттик эмес, мындай көчөдө оппозиция болуп жүрдү да. Анан парламентке мындай өтүп келди. Эми андай адамдар аз. Парламентте жүрүп эптеп мындай өтүп келсең болот. Анткени эл көрөт, эл менен иштөө мүмкүнчүлүгүң бар. Анан 10 жыл танапсыз болуп сыртта калып, мындай кайра өтүп келиш мындай кыйын да. Анын өтүп келгенинин сыры эми ушул элдин бир бөлүгүнүн оюн ачык айтат.
сөзүндө турат. Мисалы анын көп көз караштары мен туура эмес деп эсептеп колдобойм, бирок ал ушул каккан казыктай болуп өзү айтмакчы ошол сөзүндө турат. Эми ошону жактырган, ошону колдогон шайлоочулар бар. Ошон үчүн ал парламентке келди. Ал эл менен дагы бийлик да баарыбыз мындай эсептешибиз керек. Мадумар бул бүгүнкү саясий реалдуулук. Андан качып да кутула албайсың да. Мадумар жакпаса да ал жок деп айта албайсың. Ал бар. Анткени анын артында 100 миң, минимум 100 миң адам, активдүү адам, жөнөкөй адам эмес, активдүү адам турат. А бир активдүү адам 10 пассивдүү адамга ашыкча артыкчылык кылат, күчтүүлүк кылат да. Деп президенттин тегерегинде бул азыркы президент гана эмес, бул бүт эле президенттер тегерегинде да. Бул Центральная Азия, Совет дооруна бүт мамлекеттердин тегерегинде, президенттердин тегерегинде бир маселе бар да. Ошол тегерегиндегилер бийликти башка бирөө менен бөлүштөн кызганышып, мен эле буга таасир этем, мен эле бунун тегерегинде жүрөм деп, элдин баарын же жамандайт, же бул кишини деген баардыгы жаман, баардыгы бийлигимди басып алайын деп атышат, баардыгы деген ушул бизге душман деп баардыгын жаманаттап калат. Жанагы бул багыш камалгандар деле мына булар да келип мына бийликти басып алайын деп атышат. Тигил блогерлер да чыгып алып туруп аларды өздөрүн кош берип, багыш эми бирөө үйдө 50 грамм ич алып, мош бирөө перепост кылып койду. Аны камап, бул да сага каршы чыгып атат, бул да каршы чыгып атат деп нагнетать этип обстановканы. Эми жүрөгү түшкөндөрү бар, түшпөгөндөрү бар, бирок жакын досуң болсоң ишенесиң да. Ошондой учурлар ар бир президенттин тегерегинде көп аябай. Анан ал кишилер ошол кишиге да ишенип калат да, мейли эми анча-мынча кемчиликтерин көз жумуп коюшат, мейли эми бирок зыянын карап атат да деп. Анан эбегейсиз бийликти берип коюшат да. Анан аркасына жанакындай эми бычак эмес, моундай олчойгон тиги немени кинжалды батырып салды болуш керек. Мен как сатат да ошентип анын аягында. Вот мен буну эмнеге айтып атам? Анткени деген баардыгын мына парламентте сөгүнүп сүйлөгөндө, парламентте кыйкырып сүйлөгөндө, негизи психология боюнча моунтип кыйкырып сүйлөгөн адам бийлиги жок, акчасы жок, андан бакшы болуп калат да. Просто бул бийлигине мурда таянчу, анан байлыгына азыр таянып атат да. Ошол мамлекеттин аркасы менен байып алышып, анан келип аябай oro сүйлөп, аябай өзүн бой көтөрүп, башкаларды кемсинтип, аялдарга ошондорго кыйкырып, баш көтөрүп неме жүргөнү, конечно, может 7 куна чейин тоюп алып ошентип кыйын болуп атышат да. Бирок мен ойлойм, адам негизи ички дүйнөсүн акча менен байлык менен бийлик өзгөртпөйт. Ал башынан эле ошондой да. Просто ошентип чоң акча, анан чоң байлык деген адамдын ички дүйнөсүн укура ким экенин көргөзөт да. Бул адам өзү адамдар мындай чоң байлыкта анан бийликте кутуруп кеткендер өзү ичинен ошондой адамдар да. Ички дүйнөсү ошондой адамдар. Анан ошентип бирдемени жасайм деген адам эч качан коркутпайт, анан мактанбайт. Анан мактанатса, анан коркутса, значит колунан эчтеке келбейт.